Mınakey, Mamrahan деген gelin. Onun güyösü 2019 жылы стройкада Москвадан мигрант болып жүріп қаза болып кетті. Азыркы убакта bunun документтери даяр болып қалды, бардығы даяр екен. Құда қаласа буга акча чыгарганы кетатам. Анын телефону сынып қалды дегеннен колуна Мамраханга телефон алып бердим. Мен мына телефонду алып аласың, мынакей. Телефонду алып, постоянно байланышып турасың. Өзүңдөгү мынакей. Өзү ушул. Анан мен да калып элем айтайын, кайрылуум айтайын дейт мынакей. Кандайсыңар, жашыңарбы? Мен кыйынчылыкта жашап аткан үчүн документтериме топтоп ушул эжеге жардам бериң деп сурандым эле. Бул эже мен жардам берем деп мага жардам берип атат. Ушул жардам бергенине чоң рахмат. Кыйынчылыкта жашап атам, кыйналып жашайм. Сураныч мага ушундай жардам бергиле. Балдарым жаш, балдарым чоңойгунча өзүм тиктеп алышым керек. Мага ошо акча чыгарып берсеңер жакшы болот эле, чоң жардам болот эле. Силерден ушуну суранам. Алла ыраазы болсун силерден. Мына каза болуп кеткен, кичинекай балам кичине жаш, ишке жарабайт балдарым. Сураныч силерден жардам берип койгулачы. Мына Амрахан, сен кыжалат болбо. Мен ошол колдон келген жардамды берем. Кудай буйруса, сага стройкадан каза болуп кеткендиги үчүн 500 миң, биздин сом менен 700 миңге чейин акча чыгат. Балдарыңа айына 15 миңден акча чыгарып берем. Жок дегенде 10 миңден болсо 3 балаңа 30 миң чыгат. 15 миңден болсо 45 миң акча чыгат. Мына Кудай буйруса, мен ушуга жардам берем. Şu эжем мага жардам берем деди. Алла ыраазы болсун, şu эжеме күч кубат берсин. Tanjani sıkı bolsun, işleri жүрүшсүн, оорубай нетпей, шыпылдап эле жүрө берсин. Мага бирди берсе, бул эжеме экини берсин. Алла ыраазы болсун бул эжеме. Макул, жакшы калгыла сөзсүз, Кудай каза буйруса чыгарып берем. Кыжаат болбо.